Байыркы жібек жолу эки элди мындан 2000 жыл. Кытай мамлекетине ар дайым өсүп-өнүгүүнү долбоорлорду ишке ашырышты. Бир алкак бир жол алакасын Мамлекеттик башкаруу, экономика, және социалдык байланыштардын баардыгы бүгүнкү күндө баягы жакшы деңгээлде десек болот. Азия мейкиндигинде маданияттар жана цивилизациялар түптөлө баштаган кезеңден бери эле карым-катыш үзүлбөй, ошол күндөн ушул күнгө чейин тарыхтын далай окуяларына чогуу күбө түшүп, ирегелеш жашап келаткан эки эл бар. Алар кыргыздар жана улуу Кытай эли. Жер каймактаган замандан тарта эле Кытай эли менен коңшулаш жашап келатканыбыздын өзү кыргыздардын этностук аң сезимине терең из калтырып, ата сөзүнө айланса, түптүү Кытай элинин түндүк жана түндүк чыгыш өлкөлөрүндө кыргыз аттуу эл байырларын байыркы Кытайдын жазмалары үзбөй эскерип келген. Байыркы Кытайдын көөнө жазма булактарына ишенсек, биздин бири-бирибиз тууралуу билмегибиз, бири-бирибиз тууралуу кабар алып турмагыбыз биздин заманга чейинки 10-чу кылымдан башталат. Жараткан ушундай тагдырды буйрган экен, ошол күндөн ушул күнгө чейин ынтымак-ырашкерликте доорон сүрүп жаткан коңшуларданбыз. Улуу император Цин Шихуандинин заманында кадырланган карым-катнаш кийинки доорлордо айталы Хань Суй, Тан Цзин доорлорунда да ийгиликтүү улантылып, тарыхтын далай сыноолорунан өтүп, 20 жана 21 кылымдарда тагдырлаш болуп калдык. Тарыхый ушул уникалдуу көрүнүшкө сыймыктанабыз. Албетте, өнүгүү жолубузда ар кимибиз ар түрдүү тагдырларды күттүк. Бүгүнкү Кытай адамзат тарыхынын өнүгүүнү угун аныктай ала турган глобалдык дөөлөткө айланды. Кытай Эл Республикасынын дүркүрөп өнүгүшүнүн экономикалык жактан жагымдуу таасири төгөрөктүн 4 бурчуна тарап, дүйнөнүн булуң бурчу анын үзүрүн көрүүдө. Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына арналган бүгүнкү салтанаттуу иш-чара эки өлкөнүн эл үчүн өтө маанилүү окуя болуп эсептелет. 1992 жылдын 5 январында дипломатиялык мамилелерди орнотуу жөнүндө биргелешкен коммюникеге кол коюлуп, Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда жаңы тарых, башкача айтканда, өз ара мамилелерди суверендүү мамлекеттер катары өнүктүрүүнүн тарыхы башталган. Өткөн 30 жылдын ичинде биз эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоо жана көп пландуу өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү жаатында кыйла ийгиликтерге жетиштик. Кылымдар бою улуу жибек жолу аркылуу туташкан Кыргызстан менен Кытай Эл Республикасы бүгүнкү күнү стратегиялык өнөктөштөр. Ал эми биздин элдердин ортосунда жетишилген карым-катнаштын деңгээли көптөгөн өлкөлөр үчүн үлгү боло алат деп ишенимдүү түрдө айта алабыз. Былтыр февраль айында Кытай Эл Республикасынын төрагасы урматтуу Си Цзиньпин мырза экөөбүз телефон аркылуу сүйлөшкөнүбүздө Кытай Кыргыз кызматташтыгын андан ары жана ар тараптуу өнүктүрүүнү макулдашып, бир алкак, бир жол стратегиясын биргелешип курууну илгерилетүү тууралуу динамикалуу план түзүлгөнүн терең канааттануу менен белгилеп кетким келет. Бүгүнкү иш-чаранын ардактуу катышуучулары, биргелешкен аракеттердин аркасында улуу жибек жолунун экономикалык алкагы түптөлүп, өөрчүп жаткандыгына баарыбыз күбөбүз. Ал эки тараптуу кызматташуунун өнүгүүсүнө кошумча түрткү берет. Кыргыз Республикасы, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин бир алкак, бир жол демилгесин биринчилерден болуп колдоого алган. Бул кадамыбыз тарыхый шарттарга негизделген жана стратегиялык өнөктөштүктүн мүдөөсүнө төп келет. Эки өлкөнүн ортосунда ачык айрымдуулукка жана өз ара ишенүүгө негизделген саясий аракеттенүүнүн модели иштелип чыкты. 2013 жылы стратегиялык өнөктөштүк мамилелери түзүлсө,
2019 жылы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин андан ары тереңдетүү жөнүндөгү биргелешкен декларацияларга кол коюлгандыгын белгилөө зарыл. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда эки тараптуу байланыштарды бекемдөөгө тоскоол болчу принципиалдуу жана талаштуу маселелер жок экендигин канааттануу менен белгилей кетким келет. Биздин мамлекеттер терроризмге, экстремизмге жана сепаратизмге каршы күрөшүү маселесинде бирдиктүү көз карашты карманышат. Дүйнөлүк жана регионалдык коопсуздук менен туруктуулукту камсыздоо маселелери салттуу түрдө Кыргызстандын жана Кытайдын тышкы саясатынын негизги багыттарынын бири бойдон калууда. Урматтуу коноктор жана мекендештер, дүйнө ар кандай глобалдуу чакырыктарга, коронавирус инфекциясынын жайылышына, Афганистандагы абалга байланышкан аймактык коопсуздуктун курчушуна жана башка коркунучтарга кабылганына күбө болуудабыз. Айтылган шарттарды эске алганда, эки өлкөнүн тыгыз жана ишенимдүү кызматташтыгынын мааниси артып, өз ара колдоо көрсөтүү алдыңкы планга чыгууда. Коронавирус илдетине каршы күрөшүүдө Кытай Эл Республикасы натыйжалуу тажрыйбага ээ болгондугун белгилеп кетүү кажет. Анткени Кытайдын ыкчам жана жоопкерчиликтүү иш-аракеттери дүйнө жүзүнө үлгү болуп саналат. Пандемия Кыргызстанды тооруп турган оор мезгилде Кытай өзгөчө жардам сунуштап, чыныгы достуктун өрнөгүн көрсөттү. Вакцина жана азык-түлүк түрүндө көрсөтүлгөн гуманитардык жардам биздин өлкөнүн көп улуттуу калкы тарабынан жогору бааланууда. Ушуга байланыштуу Кытай өкмөтүнө терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Бүгүнкү күндө пандемиянын социалдык экономикалык кесепеттерин жоюу, эки тараптуу жана көп тараптуу деңгээлде кызматташуунун бардык механизмдерин натыйжалуу пайдалануу алдыбызда турган маанилүү милдет. Андыктан биз бир алкак бир жол демилгесинин потенциалын Бириккен Улуттар уюму, Шанхай кызматташтык уюму жана башка аймактык уюмдардын алкагында кызматташтыкты жеткилең колдонушубуз абзел. Бүгүнкү иш-чаранын кадырлуу катышуучулары Кыргызстандын соода-саттык жана инвестиция жаатындагы негизги өнөктөрүнүн бири Кытай экендиги дүйнөгө белгилүү. Биз өз ара сооданы ыкчам түрдө өнүктүрүүгө, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга абдан кызыктарбыз. Атап айтканда, инфраструктура жана транспорт, энергетика жана кайра иштетүү өнөр жайы, айыл чарбасы, туризм тармактарында, ошондой эле Кытай Эл Республикасынын Синьцзян Уйгур автономиялуу району менен кызматташуу тез арада үзүрүн берет деп санайбыз. Акыркы жылдары Кыргызстан калкынын жашоосу үчүн өтө маанилүү эки тараптуу долбоорлор болду. Датка кемин электр линиясы, Бишкек балыкчы, Бишкек Нарын Торугарт, Ош Баткен Исфан автожолдорун реабилитациялоо, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан автомобиль жолу сыяктуу ири долбоорлор жүзөгө ашырылды. Түндүк түштүк альтернативдүү автомобиль жолун куруу улантылууда, ошондой эле медицина, билим берүү жаатында долбоорлор иштеп жатат. Кытай, Өзбекстан, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун ишке ашыруу Кыргызстандын гана эмес, бүтүндөй Борбордук Азия аймагынын транзиттик потенциалын арттыруудагы маанилүү кадам. Бир алкак, бир жол демилгесин илгерилетүүнүн маанилүү бөлүгү болуп калышы керек. Биз Кытай грантынын эсебинен турмуштук маанилүү долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташтыкты активдештирүүнү уланта беребиз. Кыргызстанга техникалык, экономикалык жардам көрсөтүп келе жаткандыгы үчүн Кытай тарапка ыраазычылыгымды билдиремин. Кыргызстандын жаңы өкмөтү өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча жигердүү иш алып барууда. Ыңгайлуу жана жагымдуу бизнес чөйрөнү түзүү, чет өлкөлүк инвесторлордун кызыкчылыктарын коргоо республиканын министрлер кабинетинин негизги милдеттеринин бири. Ушуга байланыштуу 2022 жылы республикада Кытай компанияларынын ишин калыбына келтирүү жана активдештирүү башталарына ишеним артып турабыз. Биз Кыргызстандын аймагында биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга даяр болгон Кытай инвесторлоруна тийиштүү көмөк көрсөтүүгө даярбыз. Анын ичинде көмүр өнөр жайын калыбына келтирүү үчүн экологиялык жогорку талаптарга жооп берген Кытай
технологияларын алып келе алган, ГЭСтерди курууга жөндөмдүү Кытай ишканалары менен тыгыз кызматташууга кызыктарбыз. Урматтуу коноктор, учурда Кыргызстандан Кытай Эл Республикасына экологиялык жактан таза айыл чарба продукцияларын экспорттоону жолго коюу маселесине өзгөчө көңүл бурулууда. Кытай тарап көмөк көрсөтүп, биздин продукциялар үчүн өз рыногун ачууга шарттарды түзүүнү улантууда. Тараптар Тору-Карт жана Иркеш-Там көзөмөл өткөрүү пункттары аркылуу ташылган жүк агымын көбөйтүү, алардын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча бардык аракеттерди жасап жаткандыгын канааттануу менен белгилегим келет. Белгилүү болгондой, эки өлкөнүн ортосундагы жүк ташуунун көбөйүшү Кыргыз-Кытай соода экономикалык байланыштарын жандантууда өзөктүү ролду ойнойт. Кыргызстандагы экономикалык ишмердүүлүккө дем берүүнүн маанилүү шарттарынын бири болуп эсептелет. Урматтуу коноктор, маданий гуманитардык кызматташуу жаатындагы маанилүү багыттарынын бири билим берүү тармагы. Кыргызстанда Кытайдын маданиятына жана тарыхына кызыккан адамдардын саны өсүп, Кытай тилин өздөштүрүү колдоого алынууда. Өлкөнүн жогорку окуу жайларында Кытай таануу факультеттери, Конфуций институттары ийгиликтүү иштеп жатат. Ал эми 2017 жылы Бишкекте Кытай тилин окуткан өзгөчө орто мектеп ачылды. Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн мааракелик жылы болгондуктан 2022 жылы көптөгөн маданий гуманитардык иш-чараларга бай болуп, алар эки ортодогу маданий гуманитардык кызматташууну жаңы деңгээлге көтөрөт деп ишенем. Кыргызстандын эл аралык уюмдардын алкагында Кытай менен өз ара аракеттенүүсү маанилүү багыт. Аймактык жана эл аралык уюмдар саясий диалогду жүргүзүүнүн, көп тараптуу аракеттенүүнүн, коопсуздуктун, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуунун бардык аспектилерин өнүктүрүү үчүн жакшы аянтча болуп саналат. Кыргызстан менен Кытайдын Шанхай кызматташтык уюму, Бириккен Улуттар уюму жана башка эл аралык уюмдардын алкагында өз ара үзүрлүү аракеттенип келе жаткандыгы дагы кубандырат. Баса белгилей кетчү жагдай, жакында Кытай Эл Республикасы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясында 22 жылды тоолорду туруктуруу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялоо жөнүндөгү резолюцияны кабыл алуу тууралуу Кыргыз Республикасынын демилгесин колдоду жана резолюциянын долбооруна тең демөөрчү болууга даяр экендигин билдирди. Бул кадам Кыргыз-Кытай мамилелеринин духуна жооп берет жана достуктун бири-бирине колдоо көрсөтүүнүн таасын мисалы болуп саналат. Бул колдоосу үчүн Кытай тарапка дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдиремин. Урматтуу элчи айым, салтанаттуу иш-чаранын кадырлуу катышуучулары, сөзүмдүн аягында айтарым, биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелер жана ар тараптуу кызматташтык, достуктун, коңшулук, ынак алакалардын жана стратегиялык өнөктөштүктүн негизинде бекемделип, өнүгө берерине терең ишенем. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин орнотулгандыгынын мааракелик жылында эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыгыбыз мурдагыдан да натыйжалуу болуп, экономикалык жана транспорттук, логистикалык, суу чарбасы менен айыл чарбасы жана башка тармактарда бир катар приоритеттүү долбоорлорду ишке ашыруу башталарына ишеним артамын. Биз мааракелик 2022 жылды кызматташтыктын өнүгүшүнө далил болгон бир катар жаңы жетишкендиктер менен жыйынтыктайбыз деп ишенем.